Кыргызстандын эмгек сиңирген балет бийчиси Досмат Садыркулов Лейлек Хатикосун багып алды. Бул тууралуу Садыркулов Facebook баракчасына жазган. Кыргыз Хатикосу эми менин итим, анын атын Баатыр деп койдум деп жазган ал. Эске салсак, Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына тажик аскерлери басып киргенден кийин талкаланган үйлөрдүн биринде ээсин күтүп жаткан ит табылган. Итти тапкан журналисттер аны Лейлек Хатикосу деп атап коюшкан. Лебединовка айылында дүкөндүн алдынан ала качылган Изат Курбанова 5 күнгөй айылынан табылды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Изат Курбанова бүгүн 5 күнгөй айылындагы үйлөрдүн биринен табылды. Анын ден соолугуна эч кандай зыян келтирилген эмес. Азыркы учурда милиция тиешелүү иштерди жүргүзүүдө деп билдирди милициядан. Эске салсак, Изат Курбанова кече байланышка чыгып, аны уурдады деп шектелген жаранга өз макулдугу менен кеткенин билдирген. Өкмөттүн алдына чек арадагы жаңжалда жабыркаган балдарга эс алуу уюштуруу милдети коюлган. Чек арадагы жаңжалда жапа чеккен балдардын эс алуусун уюштуруу милдети коюлду. Тийиштүү буйрук Билим берүү жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине берилген. Мында балдар эле эмес, алардын апаларында эс алуусу каралган. Азырынча үйлөрү курулуп жатканда, булар балдар мекемелеринде, анын ичинде Ысык көлдө эс алып турушат, деди ал. Кыргызстанда бейшемби күнү 13 майда Орозо айт белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Мындай чечимди аалымдар кеңеши кабыл алган. Ислам шариятында Рамазан айынын башталышы жана аякташы жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Орозо айы кээде 30, кээде 29 күн болот. Муфтияттан белгилегендей, жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгышына карап бир күнгө айырмаланып калышы мүмкүн. Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Ашт айылында каттуу суу ташкыны натыйжасында бардык жолдор бузулган. Бул тууралуу тажик басмалары билдирди. Ал жол айылды башка аймактар менен бириктирип турган. Айылдагы көптөгөн үйлөр талкаланган. Жолдор жок болсо, адамдар өздөрүн жана балдарын багуу үчүн азык-түлүк менен камсыз кыла алышпайт. Анткени базар алыс жайгашкан жана жол жок болсо, базарга барууга да мүмкүнчүлүк болбойт. 7 майга караган түнү Кадамжайдын Ак Турпак айыл аймагындагы Кайтмас, Таргуу жана Өрүксар кыштактарынын суу каптоо коркунучу жаралып, 1500 адам коопсуз жакка көчүрүлдү. Таргой айылынын жолдорун жана коомдук тамактандыруучу жайларын жана дүкөндөрдү сел каптады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, райондогу куткаруучу кызматтын адистери жана жергиликтүү тургундар кырсыкка каршы күрөшүп, 7 майда таңга жуук суунун деңгээли төмөндөдү. Эртең менен тургундар кайра үйлөрүнө кайта баштады. Сел жана суу ташкындарынан коргоо мамлекеттик агенттиктеринин Баткен областындагы бөлүмү жана өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Кадамжай райондук бөлүмү зыянды тактоо иштерин жүргүзүүдө. 5-6 май күндөрү нөшөрлүү жаандан улам Баткен, Ош, Жалал Абад областтарынын бир катар аймактарында сел жүрүп, жолдорго, короолорго зыян тийгизди.